Бүгін Ош шаарынын мэринин орун басарларына дал ушундай болгон Chevrolet Tracker үлгүсүндөгү жаңы кызматтык унаалар берилмекчи. Андан сырткары мэрдин аппарат жетекчисине дагы берилет. Ал эми орун басарлардын буга чейинки эски автоунаалары шаардагы муниципалдык ишканаларга муктаждыкка жараша бөлүнүп берүү пландалып жатат. Өзүңүздөр билгендей, Chevrolet Tracker үлгүсүндөгү автоунаа өзүбүздүн өлкөбүздөн чыгарылат. Ош шаарынын мэринин орун басарларына жана мэриянын аппарат жетекчилигине жаңы кызматтык унаалар тапшырылды. Анда кала башчысы Жеңишбек Токторбаев борбордук аянтта атайын демөө өрүүчүлөр тарабынан алынып, шаардын балансына өткөрүлүп берилген жаңы 6 Chevrolet Tracker үлгүсүндөгү унааларды берди. Ал эми буга чейинки кызматтык унааларды башка муниципалдык ишканаларга бөлүштүрүп берди. 6 машина белек кылып беришти спонсорлор тарабынан. Анын бирөөсүн УУДга бердик. Калган 5-өн мен орун басарларыма анан аппарат жетекчиге бердик. Алардын машиналердин эскилиги абдан жеткен, көрүп койсоңор болот. Машиналердин эскилиги жеткен. Ал эски машиналердин бардыгын бизде жанагы отделдер бар да, жанагы заведующий отделдер ошолорго бердик. Ошол Кудай кааласа эмеге Оштуга бердик, прессага берилди, Кудай кааласа оборонага берилди, УГДга берилди, Гароного берилди, шаар курууга берилди. То есть баардык азыр мына аппаратта иштеген эмеге начальник управление бар машинасын бердик. Берилген унаалар шаар казынасынан эмес, демөө өрүүчүлөр тарабынан алынган, бирок алардын аттары аталган жок. Ал эми унаа ээлери кызматтык унаалардын учурдагы зарылдыгын белгилеп, элдин көйгөйүн жеринде ыкчам чечүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүн кошумчалашты. Бизде соцобъекттер абдан көп да. Бир эле билим берүү тармагында 135 соцобъект бар. Ал эми саламаттык сактоо тармагында 50-ге жакын соцобъект бар. Мындан сырткары биз ошол аз камсыз болгон эл менен иштешебиз. 9 чоң тармак, 70-ге жакын мечитибиз бар. Ошолордун баардыгына барганга бизге абдан зарыл болчу. Буюрса биз ойлойбуз, ошол маселелер чечилип калды. Ал арада шаар мэри жаңы кызматтык унаалар жеке кызыкчылыкка пайдаланбашы керек экендигин эскертти. Эгер андай болсо тиешелүү жетекчилер жоопко тартыла тургандыгын да кошумчалады. Буларга мен айттым, машина берем, бирок бензиниңерди чөнтөңөрдөн коесуңар дедим. Бензиниңерди чөнтөңөрдөн коесуңар. Могу эки жаңы машиналардын баардыгын азыр силер өзүңөр уктуңар, жеке кызыкчылыкка пайдаланбайт. Жумушка келишет, үйгө барышат, апарып таштайт, гаражга алып келип коет. Жууп тазалап, эртең менен барат, жумушка алып келет, кайтып кечинде үйүнө алып барып таштап коет. Жана жеке кызыкчылыкка той, жакшылык, жамандык, жанагы садиктерге, магазин, мектепке такое нету. Только кызматтык унаа. Ал эми айдоочулар мурдагы унаалардын эскилиги жетип, шаардын аймактарына жетүүдө кыйынчылык жаралып келгенин билдиришти. Айрым учурда жеке унааларды да колдонууга аргасыз да болушканын айтышты. Бул мурдагы эски машиналарда биз көп кыйналып аттык. Тез бузулуп турат эле да. Эми мына жаңы машиналар келди, кыйналбай калабыз. Комфортный жакшы жүрөбүз. Тыгындарда дагы кыйналбайбыз. Ошол эми сүйүнүп атабыз жаңы машиналар келип. Буларды көптөн бери күтүп аткан машиналар. Бүгүнкү күндө каладагы бардык муниципалдык мекемелердин кызматтык унаалары эскирип, аларды толугу менен жаңылоо иштери жүрүп жатат. Анда жыл башынан бери 70-ге жакын унаа техникалары демөө өрүүчүлөр тарабынан берилген. Азыр эсебине да жетпей калдым. Азыр балдар айтып атат, ушул 3,5 айдын ичинде 65 либо 66 автоунаа келди. Булар бардыгы мамлекеттин, мэриянын бир тыйын кеткен жок, бардыгы ошол биздин спонсорлор тарабынан, демөө өрүүчүлөр тарабынан белек кылып берилди. Белгилеп кетсек, буга чейин Ош шаарынын муниципалдык жана коммуналдык жол ишканалары менен мекемелеринин атайын техникаларды сатып алуу үчүн Ош шаарынын мэриясына турукташтыруу фонду тарабынан шаар бюджетине 500 миллион сом бөлүнгөн. Ага ишканаларга керектүү болгон бардык техникаларды заводдун өзүнөн сатып алуу мерчемделип жатат. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.